Андан кийинки дагы бир маселе бул арият жана карз. Экөөнүн ортосунда да айырма бар. Назик бир айырмалар, көпчүлүк адамдар буну түшүнбөйт, буну түшүнүп алгыла. Бул дагы керек маселе. Арият деген не дегени? Арият дегени бирөөдөн бирдеке сурайсың. Нан берип тур, туз берип тур, балта берип тур, теше берип тур, мык берип тур. Күнүмкү турмушта коштарлар бири-биринен сурай берет. Шариятта ушу сураган нерсени аар деп айтылат. Аар деген уят деген нерсе. Яни bunday сурап жашашылык аар деген сөз, уят деген сөз. Адам өзүнө тың болуш керек. Өзүнө тың болуш керек. Анча-мынча бирдеке жок болуп калса сурасаң мейли. Анан өмүрүңнүн бардыгы өмүр бою эле суранып, тилемчи кылып өтүп кеткен болбойт. Нең болсо эле кошуналарыңдан эле сурап эле ишиң бүтүрө берсең, бул жакшы адам эмес. Бул арияты жок адам болот. Бул аары жок адам болот. Уяты жок адам болот негизи. Уяттуу адам ал эмне көп нерсе сурабайт. Өтө бир зарылчылыкта гана сурайт. Ошон үчүн шариятта буну аар деп койгон. Шариятта буну деп койгон? Аар деп койгон. Түшүнүңөрбү? Демек бундагы арият бар. Мисалы балтасын алдың, тешесин алдың, колдондун кайтарып берип атасың. Эми бул жерде уламалар айтып атат, карз менен ариянын ортосунда кайсы нерсени карзга бериш жайыз болсо, кайсы нерседе карз бериш мүмкүн болсо, ал карзда болот экен, жана ариятта болот дейт, жана карздын өкүмдө болот дейт. Кайсы нерседе карз бериш мүмкүн болбосо, ал арият болот дейт, карз эмес дейт. Биз айтканбыз, карз болуш үчүн заватул амсал болуш керек дегендек. Заватул амсал, ал не болду? Ал нерсе, ал карз болду, жана ариятта боло берет. Түшүнүңөрбү? Мисалы, бирөөдөн барып не сурадың? Будай сурадың. Заватул амсал. Бул карз деле, арият деле. Кайтарып берсең, кайтарып бересиң, ун кайтарып бересиң, будай кайтарып бересиң. Же бир буюмун алдың, окшош буюм дейлик, балкасын алдың, туурабы? Окшош, заватул амсал болгон буюмдар бар да. Анда эмне болду? Ошол алган нерсеңди алдың, ал карзда болот, жана ариятта болот. Түшүнүңөрбү? Экинчи маселе заватул кыям болот. Ал арият болот, же бирок карз болбойт. Бирок карз болбойт. Бул маселе неге чыккан десе, бул баягыдай арият менен карздын өкүмүнүн ортосунда өкүмүндө айырма бар. Ариятта бирөөдөн бир нерсени алдың, сурап алдың. Сурап алгандан кийин сен кыянат кылган жоксуң, жоголуп бузулуп калса төлөп бербейсиң. Карзда төлөп бересиң. Карзда төлөп бересиң. Мисалы, карзга алатыган нерселер бар, ал карзда болот, ариятта болот. Ага не болду? Карзда ариятта болгондон кийин эмне болду? Жоголуп калса сен төлөп бересиң аны. Төлөп бересиң. Эми эмне болду? Ариятка болот аткан нерселер бар. Мисалы, бирөөнүн атын алдың, минип турайын деп. Бир жерге барып келейин деп. Ариятка алдың, ал карз эмес. Сен карз болбойт ал. Анан кыянат кылбастан ат өлүп калды же бутсунуп калды. Сен төлөп бербейсиң. Сен төлөп бербейсиң. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн кээ бир нерселер не болот? Карзда болот, ал ариятта болот, анда карздын өкүмүндө болот. Сөз төлөп бересиң. Бирок карз болбой турган нерселер бар, заватул кыям. Аларда арият болот дагы, кыянатты кылбаса төлөп бербейт, кыянат кылса төлөп берет. Түшүнүңөрбү? Бул аябай назик фарк, бул менин ортосунда, карз менен арияттын ортосундагы айырма. Андан кийинки маселе карзды сатып жиберүү. Бул дагы аябай мүмкүндө көп колдонот, бул дагы жайыз. Карзды сатып жиберет. Мисалы, бир адам экинчи адамга, досуна 100 000 сом карз берет. Карз бергенден кийин 1 жылга карз берет. Же болбосо 1 жылга бирдеке сатат. Дейлик, же карз берди дейлик, не болсо деле. Анан карздын убагы келгенде төлөй албай калат дейт адам. Төлөй албай калат. Бер десе бербей жүрөт. 1 жылдан кийин өттү, 2 жыл болду, бербей жүрөт. Эми карз берген адам эмне кылат? Ошол карзды 3-чү тарапка сатат. Айтат: "Мен паланчыдан 100 000 акча алышым керек. Азыр бербей жатат. 1 айдан кийин берем деп атат. Мага азыр мага акча керек. Сен мага 90 000 бер" дейт. 1 айдан кийин сен тигиден 100 000 алып аласың дейт. Мына ушуну карзды сатуу деп айтылат.
Түшүнүңөрбү? Не кылды? Карызды сатып берди. Накка сатып берди дагы, кийин тиги адам не кылат? 100 миң алып алат яктан. Азыр не кылды? 90 миң берет. Бир аз күткөндөн кийин 10 миң пайдасы менен 100 миңди алат тигиде. Шарият буга уруксат бербейт. Карызды сатканга уруксат берилбейт. Түшүнүңөрбү? Карыз ушундай нерсе, мисл менен де кайтарылат, мигдары менен кайтарылат, салмагы өлчөмү менен, аны сатканга дагы болбойт. Түшүнүңөрбү?